37 bölüm. Жакып атасы жашаган Канаан жеринде жашап турду. Жакыптын жашоосу мындай эле. Жусуп 17 жашында өспүрүм чагында өзүнүн бир туугандары менен атасынын аялдары Била жана Зилпанын уулдары менен мал кайтарчу. Жусуп атасына алардын жаман иштерин жеткирип турчу. Исраил Жусупту бардык уулдарынан жакшы көрчү. Анткени ал анын карыганда көргөн уулу эле. Ошон үчүн ага ар түстөгү кийим тиктирип берди. Бир туугандары атасынын Жусупту башка бир туугандарына караганда көбүрөөк жакшы көрөрүн көрүшүп, Жусупту жек көрүп калышты. Аны менен бир тууганча сүйлөшө албай калышты. Бир күнү Жусуп түш көрүп, түшүн бир туугандарына айтып берди. Ошондон кийин алар аны ого бетер жек көрүп калышты. Жусуп аларга мындай деди: "Мен көргөн түшкө кулак салгылачы. Түшүмдө биз талаада боо байлап жүрүптүрбүз. Бир маалда менин боом тикесинен туруп калды. Ошондо силердин боолоруңар тегерете туруп, менин боомо жүгүнүп таазим этишти. Ошондо бир туугандары: "Кантип эле сен бизге падышалык кылып каласың? Кантип эле сен бизди бийлеп каласың?" дешип, аны түшү үчүн, айткан сөздөр үчүн ого бетер жек көрүп калышты. Ал дагы башка түш көрүп, түшүн бир туугандарына айтты: "Бүгүн мен дагы түш көрдүм. Түшүмдө күн менен ай жана 11 жылдыз мага жүгүнүп, таазим кылып жатыптыр." Ал түшүн атасы менен бир туугандарына да айтып берди эле. Атасы урушуп мындай деди: "Эмне деген түш көргөнсүң? Кантип эле мен да апаң да бир туугандарың да сага келип таазим кылып калалы?" Бир туугандары ыза болушту. Атасы болсо анын сөзүн жүрөгүнө түйүп калды. Бир туугандары атасынын малын Шекемге жайып кетишкенде, Исраил Жусупка: "Бир туугандарың Шекемде мал жайып жүрүшөт. Барып келчи. Мен сени аларга жиберейин" деди. Ал ага: "Мен даярмын" деп жооп берди. Атасы ага: "Барып бир туугандарың аман эсенби, малы түгөлбү көрүп, мага жообун алып кел" деди. Ошентип аны Хеброн өрөөнүнөн жөнөттү. Жусуп Шекемге келди. Ал талаада адашып жүргөндө ага бирөө жолугуп, андан: "Эмне издеп жүрөсүң?" деп сурады. "Мен бир туугандарымды издеп жүрөм. Алар кайсы жерде? Мал жайып жүргөнүн айтып коесуңбу?" деди. Ошондо жанагы киши: "Алар бул жерден кетишти. Анткени мен алардын Дотанга барабыз деген уккам" деди. Жусуп бир туугандарынын артынан жөнөп, аларды Дотандан тапты. Алар Жусупту алыстан көрүшүп, ал жакындай электе эле аны өлтүрүүнү чечип коюшту. Анан алар бири-бирине: "Мына түш көргүч келатат. Жүргүлө азыр барып аны өлтүрүп, чуңкурга таштап салалы. Аны жырткыч айван жеп кетти деп айтабыз. Ошондо анын түштөрүнөн эмне чыгаарын көрөбүз" дешти. Муну Рубейн угуп: "Жок, Жусупту өлтүрбөйбүз" деп аны алардын колунан куткарып калды. Рубейн аларга: "Кан төкпөгүлө, аны чөлдөгү чуңкурга таштап салгыла, колуңарды тийгизбегиле" деди. Ал бул сөздү Жусупту алардын колунан куткарып, атасына кайтарыш үчүн айтты. Жусуп өзүнүн бир туугандарына келгенде, алар Жусуптун үстүнөн ар түстөгү кооз кийимин сыйрып алышты. 24. Өзүн болсо чуңкурга таштап жиберишти. Ал чуңкурда эч нерсе жок эле, суу да жок болчу. Анан алар тамак жеген отурушканда, Гилат жактан келе жаткан Исмаил уулдарынын кербенин көрүштү. Алар төөлөрүнө жыпар-жыттуу заттарды, стиракс, бальзам, ладан жүктөп алып, Мисирге алып барыш үчүн келе жатышкан. Ошондо Жүйүт бир туугандарына: "Бир тууганыбызды өлтүрүп, канын жашырып салгандан эмне пайда? Жүргүлө аны Исмаил уулдарына сатып жиберели. Колубузда булганбайт, анткени ал биздин бир тууганыбыз, каныбыз бир" деди. Бир туугандары анын тилин алышты. Мидиандык соодагерлер өтүп бара жатышканда, Жусупту чуңкурдан тартып алышып, Исмаил уулдарына 20 күмүш дилдеге сатып жиберишти. Алар болсо Жусупту Мисирге алып кетишти. Рубейн чуңкурга кайра келип караса, чуңкурда Жусуп жок экен. Ошондо ал өз кийимдерин айырып жиберди. Анан бир туугандарына келип: "Бала жок экен, эми мен кайда барам?" деди. Алар Жусуптун кийимин алып, бир текени союп, кийимин канга малып алышты. Алар анын ар түстөгү кооз кийимин атасына берип жиберишти. Анан атасына келип мындай дешти: "Биз муну таап алдык. Карасаң, бул кийим уулуңдук эмеспи?" Жакып анын кийимин таанып: "Бул уулумдун кийими, ал жырткычка жем болгон турбайбы? Аны чыны менен эле жырткыч жара тартып кеткен турбайбы?" деди. Анан Жакып өз кийимин айырып, үстүнө зумбал кийип, уулун көпкө жокто ыйлады. Ошондо атасын сооротууга бүт уул кыздары чогулду. Бирок ал сооронгусу келбей: "Мен эми өлгөндөр жаткан жайга уулума барганча кайгырып өтөм" деди. Жусуптун атасы уулун ушинтип жоктоду. Мидиандыктар болсо аны фараондун сарай кызматчысы, сакчылардын башчысы Потипарга сатып жиберишти. 7 бөлүм. Иерусалимден келген фарисейлер менен кээ бир мыйзам окутуучулар Исанын жанына чогулушту. Алар Исанын кээ бир шакирттеринин таза эмес колдору менен, башкача айтканда, кол жуу расмисин кылбай тамактанып жатканын көрүп калышты.
Анткени фарисейлер жана бардык жүйүттөр ата бабаларынан калган салт боюнча кол жуу расмисин кылмайынча тамак жешпейт. Базардан келгенден кийин да кол жуу расмисин кылмайынча тамак жешпейт. Алар ошондой эле чөйчөктөрдү, кумураларды, казандарды жана отургучтарды жуу сыяктуу көптөгөн салттарды кармашат. Ошондуктан фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Исадан эмне үчүн сенин шакирттериң ата бабалардан калган салтты сакташпайт? Эмне үчүн алар кол жуу расмисин кылбай тамак жешет деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: Бул адамдар мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден алыс. Алардын мени урматтаганы бекер, анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер. Деп Ишая 200-дүлөр силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. Анткени силер Кудайдын осуятын таштап, адамдык салттарды, кумура менен чөйчөктөрдү жуу жана башка ушул сыяктуу салттарды кармайсыңар. Аларга мындай деди: Өзүңөрдүн салтыңарды сактоо үчүн Кудайдын осуятын четке кагып жатканыңар жакшыбы? Анткени Муса ата-энеңди сыйла, атасына же энесине тил тийгизген адам өлүм жазасына тартылсын деп айткан. Силер болсо, ким атасына же энесине корбан, менин сага берер нерсемдин баары Кудайга багышталган десе, ал өзүнүн атасына же энесине эч нерсе кылбай эле койсун дейсиңер. Ошентип өзүңөр кармаган салтыңар менен Кудайдын сөзүн четке кагып жатасыңар. Ушул сыяктуу көп нерселерди жасап жатасыңар. Анан кайрадан элдин баарын жанына чакырып, баарыңар мени угуп түшүнүп алгыла. Адамды сырттан кирген нерсе арам кылбайт, тескерисинче ичинен чыккан нерсе арам кылат. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун деди. Иса элдин жанынан кетип, үйгө киргенде шакирттери андан үлгүн асаат аңгеме жөнүндө сурашты. Иса аларга: Силер дагы эле түшүнө элексиңерби? Адамды сырттан кирген нерсе арам кыла албастыгын кантип эле түшүнбөйсүңөр? Анткени тамак анын жүрөгүнө эмес, ашказанына кирет, анан сыртка чыгат деди. Иса бул сөздөр менен тамактын баары таза экенин билдирди. Анан Иса сөзүн улап: Адамды ичинен чыккан нерсе арам кылат. Анткени ичтен адамдын жүрөгүнөн жаман ойлор, ойноштук кылуу, бузуктук кылуу, киши өлтүрүү, уурдоо, кошомат кылуу, ачуулануу, куулук, дүнүйөкордук, көрө албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат. Мына ушул жамандыктын баары адамдын ичинен чыгып, аны арам кылат деди. Иса ал жерден чыгып, Тир жана Сидон аймактарына келип, бир үйгө кирди. Ал өзүнүн келгенин кимдир бирөөнүн билүүсүн каалаган жок, бирок эл билип калды. Жин оорулуу кызы бар бир аял Иса жөнүндө угаар менен келип, анын бутуна жыгылды. Сиропоиникелик бул аял бутпарас болчу. Ал Исадан кызынын ичинен жинди кууп чыгаруусун өтүндү. Бирок Иса аялга: Адегенде балдар тойсун, анткени балдардын нанын тартып алып иттерге ыргыткан жакшы эмес деди. Аял болсо: Ооба, ошондой теңир. Бирок иттер да балдар жеген нандын үстөлдүн астына түшкөн күкүмдөрүн жешет, деп жооп берди. Ошондо Исага: Ушул сөзүң үчүн үйүңө бара бер, сенин кызыңдын ичинен жин чыгып кетти деди. Аял үйүнө келгенде кызынын жин оорусунан айыгып төшөктө жатканын көрдү. Иса Тир, Сидон аймактарынан чыгып, Декапол дубан аркылуу кайрадан Галилея көлүнө келди. Ага дүлөй жана кекеч бир адамды алып келишип, мунун үстүнө колуңду коюп койчу деп өтүнүштү. Иса аны элден бөлүп четке чыгарды да, эки манжасын анын кулагына салып, анын колуна түкүрүп, анын тилине тийгизди. Асманды карап терең үшкүрдү да ага: Эффафа, ачыл деди. Ошол замат анын кулагы ачылып, тили чечилди. Ал кекештенбей так сүйлөп калды. Иса аларга муну эч кимге айтпоону буйруду. Бирок канчалык тыйса да алар элге ошончолук жайышты. Адамдар аябай таң калышып, анын кылган ишинин баары жакшы, дүлөйлөрдү угузуп, дудуктарды сүйлөтүп жатат дешти. 3-бөлүм. Ошондон кийин Аюп сөз баштап, өзү туулган күндү каргады. Аюп сөзүн мындай деп баштады: Мен туулган күн курусун, эркек бала түйүлдү деген түн курусун. Ал күн караңгылык болсун. Жогорудагы Кудай ал күндү издебесин, ал күнгө жарык тийбесин. Ал күндү караңгылык менен өлүм сөлөкөтү караңгылатсын. Ал күндү кара булут каптасын, куйкалаган аптаптан корккондой ал күндөн коркуп турушсун. Ал түндү караңгылык басып калсын, ал түн жыл эсебине кирбесин, айлардын санына кирбесин. Ошол түн тукумсуз калсын. Ошол түнү шаттык үнү угулбасын. Ал күндү каргаган Лебаятанды ойготууга жөндөмдүүлөр каргашсын. Анын таң атаардагы жылдыздары өчсүн. Ал түн жарыкты күтсүн, бирок ал келбесин. Ал түн таңдын нурун көрбөсүн. Анткени ал түн энемдин жатынын бууган жок, кайгыны көздөрүмдөн жашырган жок. Энемдин жатынынан чыгып баратканда эле эмне үчүн өлүп калбадым экен? Энемдин ичинен чыкканда эмне үчүн өлүп калбадым экен?
Эмне үчүн мен төрөлгөндө мени энемдин тизелерине жаткырышты экен? Эмне үчүн эмчек эмдим экен? Азыр мен эс алып уктап жатмакмын. Жаныма тынч болмок. Өздөрүнө күмбөз курган жер жүзүндөгү падышалар жана кеңешчилер менен, же алтынга бай үйлөрүн күмүшкө толтурган төрөлөр менен жатмакмын. Же бойдон түшүп, жерге жашырылып калсам эмне? Же жарык дүйнөнү көрбөй калган наристедей болуп өлүп калсам эмне? Ал жакта мыйзамсыздар үрөй учурбай калышат. Ал жакта күчтөн тайып алсырагандар эс алышат. Ал жакта туткундар да тынчтыкка магдырашат. Көзөмөлчүлөрдүн кыйкырыгын угушпайт. Ал жакта кичине да, чоң да бирдей. Кул өз кожоюнунан кутулган, жабыр тартканга жарык эмнеге берилди экен? Жаны кыйналганга жашоо эмнеге берилди экен? Өлүмдү күткөндөргө өлүм келбейт. Алар кенчке караганда өлүмдү жан дили менен казып алышпайт беле. Алар көрдөн жай тапканына сүйүнүп, кубанычтары коюндарына батмак эмес. Жолу жабык адамга жарык эмнеге берилди? Кудай караңгылык менен курчаган адамга жарык эмнеге берилди? Үшкүрүгүм нан жегизбей жатат. Онтоолорум суудай агып жатат. Анткени мен эмнеден үрөйүм учуп качып жүрсөм, ошол мени кууп жетти. Мен эмнеден корксом, ошол келди. Мага тынчтык да жок, эс алуу да жок, кубаныч да жок. Башыма мүшкүл түштү. 7-бөлүм. Жесилер бир туугандар. Анткени мыйзамды билгендерге айтып жатамын. Өлгөнгө чейин адамдын үстүнөн мыйзам бийлик жүргүзөрүн билбейсиңерби? Анткени күйөөсү бар аял күйөөсү тирүү кезинде ага мыйзам менен байланган. Эгерде күйөөсү өлүп калса, күйөөсүнө байлаган мыйзамдын бийлигинен бош болот. Ошондуктан аял күйөөсү тирүү кезинде башка күйөөгө тийип кетсе, анда ал нике бузуучу болуп эсептелет. Эгерде күйөөсү өлүп калса, ал мыйзамдын бийлигинен бошотулат. Башка күйөөгө тийсе, ал нике бузуучу болуп эсептелбейт. Ошол сыяктуу эле силер да менин бир туугандарым Кудайга жемиш алып келүү үчүн, башкага, өлгөндөрдүн арасынан тирилгенге тиешелүү болуу үчүн Машаяктын денеси аркылуу мыйзам үчүн өлгөнсүңөр. Анткени биз эски табиятыбыздын жетегинде жашап жүргөнүбүздө, мыйзам аркылуу белгилүү болгон күнөөлүү кумарлар биздин дене мүчөлөрүбүздө өлүмгө дуушар кыла турган жемиш берүү үчүн бийлик жүргүзүшчү. Бизди байлап турган мыйзам үчүн өлүп, байыркы тамганын негизинде эмес, жаңыланган рух менен Кудайга кызмат кылыш үчүн биз азыр мыйзамдын бийлигинен бошотулганбыз. Анда эмне демекчибиз? Мыйзамдын өзү күнөөбү? Албетте жок. Бирок мыйзам болбогондо мен күнөө эмнекенин таанып билмек эмесмин. Эгерде мыйзамда бирөөнүкүнө көз артпа деп айтылбаса, мен көз артуу деген эмнекенин түшүнбөйт болчумун. Бирок күнөө осуятты шылтоо кылып, менин ичимде ар кандай көз артууну пайда кылды. Себеби мыйзам жок болсо, күнөө өлүк болот. Мен бир кезде мыйзамсыз эле жашачумун, бирок осуят келгенде күнөө тирилди. Мен болсо өлдүм. Өмүргө ээ болуум үчүн берилген бул осуят мени өлүмгө дуушар кылды. Себеби күнөө осуятты себеп кылып, мени алдап, осуят аркылуу өлтүрдү. Ошондуктан мыйзам ыйык, осуят да ыйык, адилет жана жакшы. Демек жакшы нерсе мени өлүмгө дуушар кылдыбы? Албетте жок. Бирок күнөө жакшы нерсенин жардамы менен мени өлүмгө дуушар кылып, күнөө катары таанылды. Ошентип ал осуят аркылуу жогорку чектеги күнөө катары таанылат. Анткени биз мыйзамдын рухий нерсе экенин билебиз. Мен болсо күнөөгө сатылган адаммын. Мен өзүмдүн эмне кылып жатканымды түшүнбөйм. Анткени мен өзүм каалаганды эмес, өзүм жек көргөндү кылып жатам. Эгерде мен өзүм жек көргөндү кылып жатсам, анда мен мыйзамдын жакшы экенине кошулам. Анда аны мен эмес, менин ичимдеги күнөө жасап жатат. Анткени менин ичимде, тактап айтканда, менин күнөөкөр табиятымда жакшы нерсе жок экендигин билем. Себеби жакшылык жасагым келсе да, жакшылык жасай албайм. Мен өзүм каалаган жакшылыкты эмес, өзүм каалабаган жамандыкты кылам. Эгерде мен өзүм каалабаганды жасап жатсам, анда азыр аны мен эмес, менин ичимдеги күнөө жасап жатат. Ошентип мен мындай мыйзамды көрүп жатам. Мен жакшылык жасайын дегенде жамандык жабыша калат. Анткени рухум менен Кудайдын мыйзамынан рахат алып жатам. Бирок дене мүчөлөрүмдө башка мыйзам бар экенин көрүп жатам. Бул да менин акылым кабыл алган мыйзамга каршы турат жана мени дене мүчөлөрүм баш ийбеген күнөөнүн мыйзамына туткун кылып жатат. Мен бир байкуш адаммын. Өлүмгө дуушар кыла турган ушул денеден мени ким куткарат?
Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу Кудайга ыраазычылык билдирем. Ошентип, мен акылым менен Кудайдын мыйзамына, ал эми күнөөкөр табиятым менен күнөөнүн мыйзамына кызмат кылып жатам.